Ona эле Чынарамын. Чынары жайсаң ушу балдардын акчасы боюнча бир нааразычылык ушу тургундардан бар экен. Буга чейин арыз да жазыпсыздар, ошо боюнча маалымат бериңиз. Ошо арыз бир 2 жылдан бери эле жазып келатабыз. Ошо мен деген эме азыр деген 4 балам колумда. 3 сыртка чыккан, азыр 4 колумда. Ошо 4 балага пособие чектебей жатат. Байтемирова, Дарья, Соцработник. Соцработник чыкпай атат. Анан эмне десе, жылкыңар бар, малыңар бар дейт. Күйөөм болсо экинчи группада инвалид, Эгемберди Боролбек. Ал ошол 3200 сом алат, ошол силерге жетет дейт. Ошол эле доход жетет. Ал эме силерден ошол эле ашпайт, ашат ошого эме кыласыңар деп. Мен деле кызым деген каза болду. Анын да проблемасы болду. Кайнатам каза болду, анын проблемасы болуп атат. Анын баарын ошол көп эле проблемалар болуп атат. Анан ошонун ичинен дагы ошол кичине пособияны чектетип алайын десем, ошого деген каршы болуп, сен деген ушу жылкың бар, анан малың бар дейт. Форумдо келип малды деле көрдү, жылкын деле көрдү. Анан ошо болбойт деп коюшту. Силер менен чогуу доходуңар болбойт деп. Анан эме сырттан деген мага киреше кирбейт. Кыздарым студент, иштешет, өздөрү менен өздөрү, сырттан киреше жок бизде. Ошо анан ошон үчүн неме кылбай эле, анан эле бирок негизи келин барганбыз. Айыл өкмөткө барганбыз. Жаңы айыл өкмөт келген, ошондо Каныбек ким эле? Каныбек Насыбалиев. Жок, азыркы жаңы. Ошо Каныбек айыл өкмөт келгенде 18 келин барганбыз. Ошонун 18 келиндин көбү чыгыптыр. Бүт жеңичинен чыгарып алыштыр дагы, азыр мына 4-5 келиндики мына чыкпай отурат. Эмне десем, малыңар бар, жаныңар бар дейт. Анан биз эмне балдарды ишке чыгарып коебузбу? Өкмөттүн акчасы бу дагычы. Анан ошо өкмөттүн акчасын биз деле эл сыяктуу алабыз деп атабыз да. Анан кийин ошондой анан көптөн помощунда көмүрдүкүн да бербейт. Көмүрдөн помощь келсе, сен байсың, сен албайсың деп дагы ошондой бетке чапкан күндөр болду. Анын баарын кой деп атабыз. Ошо. Анан эми мен мисалы үчүн азыр мына үйгө деле келип эме кылып текшерип эметтиңиздер, мен эметпей ошо балдарыма пособие чектеп бериңиздерди суранам. Анан ошол соцработник өзүнүн кызына дагы пособие чектеп алган. Өзүнө да чектеп, ал 2 бала төрөгөндө, ошо 2 баланы төрөгөндө деле ошо пособиясын чектеп берип, кайра көрүнүү акчасын, жанагы берки дагы эмне акчасы, ошо сүйүүчүсүн баарын өзү эметип баарын берип атат өзүнүн кызына. Ал кыз биякта жашабайт беле? Жашабайт, ал Ырбачыга турмушка чыккан. Ошо Ырбачыга турмушка чыккан, ошактан эметип, ошонун баарын айтсак деле, силер кимсиңер, силер мени боомак урай сай албайсыңар, силер жүрө бергиле, лакылдай бергиле, каалаган жериңерге баргыла деп атат. Эми ашынан дагы мындай экен, Аким менен жакшы экен. Адыл менен чаектеги Адыл менен жакшы экен. Ал ошол эме болуп атат окшойт да, ошон үчүн бизди тоготпой жатат. Анан бизге деген закон барбы же закон жокпу? Аны өзүңүздөр тештирип бериңиздер. Рахмат. Тургун оолум Кычканова Жүзүм, менин 5 балам бар. Мага ошо машинаң бар деп пособие чыгарбай койгон. Машинабыз мындай эле жеңил эле жүгүлү болчу. Ал эч нерсеге деле жарабайт, ичара эле айдаганга эле. Мен жеке чейин прокуратурага чейин бул эжелер болуп 2-3 киши болуп арыз жазганбыз. Эч карабай коюшту. Прокуратурага да барганбыз, акимге да барганбыз, айыл өкмөткө да барганбыз, эч жерден карабай коюшту. Мунун баарын Байтемирова Дарья бүт баарын жаап койду да, тааныш аркылуу. Мени эме жер китебимди котор, андан кийин сага пособие чыгарып берем деп мен 2-3 жума убар болуп жүрдүм да. Муну деген каршы калгам акчам бар. Ошондо дагы жер китепти бүтүрүп келип эмесем дагы 1 ай сүйлөдү да. Мына чыгарам, ана чыгарам дептир. Көрсө бул деген Дарья Ахматова, бул деген эме кылат экен да, Бачемира Дарья, акча бергендердикин, тоок бергендикин, мал сал бере койгондукун көрсө, пара алып чыгарып жүргөн экен да. Бул кызына дагы ушу биякта жашабайт, кызына дагы пособие чыгарып чектеп жүрүптүр. Кызы деген биякта жашабайт. Декретной көрүндүк баардыгын чыгарып берген экен да, бизге окшогон карапайым элди деген карабайт бул.
Байтемир Дарья. Бул деген даже пенсияга чыккан аял. Муну деген жумуштан алыш керек да, муну иштетпеш керек. Жаш кадрларды иштетиш керек бул жерге. Ошо сизге окшогон эле дагы канча келиндер бар ошо пособие ала албай жүргөн? Негизи көп эле болчу да. Көп эле бир 15-20 биз менен чогуу эле баарыбызды кыскарткан. Бүт кыскартып атам, мына баарыңарды кыскартып атам мен деген. Итке мингендердикин чыгарам деп айтканда, итке минбей эле азыр мен бай деген бүт чыгарып атат да. Баардыгын чыгарат. Көрсө булардан пара акча алып, бир айлыгын ала коюп, анан чыгарып атыптыр пособие. Сиздин ошо унааңызды атпайсызбы? Жигули эч кандай таксовать, эч кандай киреше таппайсызбы? Үйдө эле турат, ал эски эле маркада Жигули да. Эч нерсеге жарабайт. Керек болсо мага үйгө чейин келип, эме деп айтканда, 2 дарбазаң бар. Ушул 2 дарбазаны турганчы мен чыгарбайм деп кыркырып кирип кеткен да. Мен айтканда ошондочу. 2 дарбаза болгондо биздин балдар эмне ушу 2 дарбазаны жейби, машина жейби деп экөөбүз аябай урушканбыз ал жеринде. Мен муну менен 1 жыл кармашып жүрдүм да. Такыр чыгарбай койдум. Помощь да берген жоктуңуз ким? Элге берген помощь да берген. Ушу Байзак айына турмушка чыккам. 3 балам бар. Мурун алып жүрчүмүн пособиям. Ушул Дарья Ахматова Байтемирова келгенден бери пособиямды кыркып койду. Ошол убакытта жолдошум операция болуп, жумушка деле жарабай калды деп бир туугандар машина алып берген, машинең менен эме кыл деп. Бирок машина менен таксить эткен деле жок, үйдө эле болупту. Анан силер кымбат машина алдыңар, кымбат маркада машинаны алдыңар, мен деген кырккам силерди, эл атаандашып атат деди. Ал машина белекке келген. Анан айтты, ой, бир туугандар эме кылган машина десек болбой койду. Жок, өзүң эле алдыңар, үйүңөрдө жылкы жүрөт. Анан тоого чыгасың, анан май куясың, анан бүт эсептеп салды. Мынча үй сайсың, анан тигинче бие сайсың, анан сатасың деп. Сатпайбыз аны. Бүт эле эме кылабыз, туугандарга берип ошо жаныбызды багып жүрдүк. Анан ошонан кыркып салдык пособиябызды. Өткөндө ошентип арыз жазып сотко бардык, прокуратурага бардык, анын баарын осун жазып койду. Айласы кетип, айыл өкмөткө барып чогуш кылсак, айыл өкмөттөн айтты. Анда күйөөлөрүңөрдөн ажырашып калган, анан чыгарып берем деди. Ошо соцсор кызматкер ошентип айтып атабы? Ошентип айтты да. Күйөөлөрүңөрдөн ажырашып калган, анан чыгарып берем деди. Анан биз анан кетип калдык, анда макул күйөөлөрүбүздөн ажырашып анан ала алам да пособие деп. Анан ошо сиздердин талап азыр кандай? Ошол пенсия курактагы деп атасыздар? Ошо пенсия куракта, эч ак эле пенсия куракта болчу бул деген. Анан жаш кадр келсин, бул эже кетсин, жакшынакай сейил менен кетсин деп эле жакшы эле айтып атабыз. Болбой эле тигинден пара алып, мындан пара алып жүрүп, биздикин эле чыгарып койбойсузбу десек болбойт. Карганат тим эле Кудайдын эмесине жетим эле карганат. Мындай бирдеме үмүт этип акча сурабайбы? Ошо үмүт эткендей окшойт. Өткөндө эже эме жаңы эме закон келбеди, эми тапшырып болобу десек, эме деп койду. Жаңы эме закон келгени менен силер машинең 2000 эме жаңы маркадагылар 2004-кө чейин, ама 2005-ке чейинкилердин машина эмелери чыгат. Силер 2005-тегилерди албайсыңар деп дагы. Жаңы мыйзам боюнча дагы ошондой талаптарды киргизип атат да. Ошентип койду. Силер 2005-тен кийинки чыккан машинеңер албайсыңар деп койду. Анан ошо менен кеттик. Мен абысыным деле жүрдү. Алда чыган аныкын да кыркып салып, анын да жолдошу тиги кайнымдын машинесин айдап жүрчү. Анан силер да машина алдыңар эме деп кыркып салыптык, кайра бирок чыгарып берип турган жыйгандыкен. Анан меники өчөшүп атам деле билбейм. Рахмат. Жумабек Байзак айыл тургуну болом. Бизге Байтемирова Дарья пособиясын ошо чектеп бербей койду. Биз ошо акимге, айыл өкмөткө, депутаттарга, ушарга арыз таштаганбыз. Арызыбызды эч качан карабай коюшту. Дагы эле караган жок. 1 жылдан бери ошо Дарья Байтемирова менен алышып келатабыз. Бирдеме десең эле сен кимсиң, сен байсың. Биз туугандар малын багабыз. Биз туугандар эмне малын багып этажга апарып баксынбы? Ошол сиздер карап бериңиздер. Сен сүйүүчүн чыгарып берем деп 2016-жылы төрөлгөн бул баламдын тиги сүйүүчүн тапшырганда сен менден 500 сом алган. 500 сом берсең мен чыгарып берем деп. Аны чыгарып берген да жок, ал тиги эме кылды. Пособиямды даже кыркып салды. Ал
emetpesин деп, албайсың сен байсың, сен машинаң бар деп помощь келет, помощьту да карап бизге бербейт, силер байсыңар, силер кимсиңер деп ушинтишет. Ошентип Ошондо канча жылдан бери албай калдыңыздар балдарга акча? 2 жыл болду. Биздин 5 балам бар. Эң күчүүсү эле 2 айлык, улуусу 6 жашта. Биз эч кандай пособие албайбыз. Бирдемесин өлсөм мен сени көрүп алып жатам. Силер кимсиңер деп колунан берип уят неменин баарын көрсөттү бизге. Силер күйөөңөр менен ажырашкыла, биз пособие чыгап беребиз дейт. Биз кайсы статья менен биз күйөөбүз менен ажырашып калам, биз пособие чыгартабыз. Ал кийин мисалы ал пенсиядагы курактагы неме ал иштегенге мүмкүнчүлүгү жок, толук жаш кадрларды алып келиш керек болчу. Даже ал деген түрмөгө кесип келген аял. Анын иштегенге статьясы барбы? Жок. Эч качан ал иштеген укугу жок. Ошо кетсин дарыя деп Айтемирова кетсин. Биз ошону кетире албай атабыз. Рахмат. Мурун kesip келип kesintisi бар экен. Анан кырсасы өйдө экен. Эмечи Кимдер менен аты жөнүндө өзгөртүп алган дейсиздер. Мурун башка беле. Акматова экен. Анан азыр Байтемирова болгон. Мурун өтүлүп турганда налогдор жагып үстүгө кетип кеткен. Ана муну адыл албаган ана аскарак болгон. Мурунку айыл өкмөтүңүздөр, азыр аким, 18 келип мурун алып эле жүрчүбүз анан ушул келгенден бери. 3 барын